Саламатсыздарбы? Мурунку эки сабагыбызда англис тилиндеги тамгалардын окулушун үйрөнгөнбүз. Бүгүнкү сабагыбызда ошол мурунку сабактарды улантабыз. O тамгасына келгенбиз. O тамгасын жазайлы анда. O тамгасы. Англис тилиндеги O тамгасы. Кандай окулат экен? Окулушу O экен. Берген үнү O'ну берет экен. Жана O окулат экен. Жана U болуп окулат экен. Жана A болуп окулат экен. O тамгасы O, U, A деп окулат экен. Мисал үчүн кандай окуйбуз? Got деп окулат экен, Got. O болуп окулат бул жерде. А бул жерде No. Эгерде муун ачык болсо, O деп окулат экен. O. No. Эгерде эки O чогуу келсе, U болуп окулат экен. U. Book. Бул кандай окулат? Took. Жана мисал үчүн бул сөздө болсо A деп окулат. Н, A, Н. None. И окулбай калат, унчукпайт. И унчукпай турат дагы, none деп окулат. Got, no, book, took, none. Дагы мисалдар. Кантип окуйбуз? Go деп окулат, Go деп. Бул кантип окулат? On деп окулат, Бул жерде кантип окулат? Boat. O деп окулат экен. Бул жерде O деп окулат экен. Go. Бул жерде O, бул жерде O болуп окулат экен. Эми кайталайбыз. Got, none, no, go, book, on, took, boat. Азыр ушул сөздөрдү жазып алыңыздар. Эгерде мен тезирээк айтып жаткан болсом, пауза кылып туруп анан жазып алыңыздар, Кийинки тамгабыз. O'дон кийин кайсы тамга келет? P тамгасы келет, P тамгасы. P тамгасы эмне деген үндү берет экен? P деген үндү берет экен. Мисал үчүн эмне деп окулат? Pet. People. Кээде эки тамга чогуу келсе, ошол P деп эле окулат. Эки P деп эле окулат. Apple. People. Pet. Please. Pen. Post. P тамгасы P деген үндү берет экен. Pet, people, apple, please, pen, post. Кийинки тамгабыз кайсы? P'ден кийин Q тамгасы келет экен. Жазып алсаңар, P'ни жазайлы эми, Q'нү.
Keyingi tamga Q. Q tamgасы эмне кайсыл звукту берет? К деп окулат экен. Сөздө окулганда К деп окулат экен. Мисал үчүн кантип окуйбуз? К, В, Queen. Бул узун и болуп окулуп атат, эки и тамгасы. Queen. Кв, quit, quit. Quiet, quiet. Quiet, quiet. Queen, quit, quiet. Кантип окуйбуз? К, В, quick, quick. Бул C менен K, К деген үндү берет, чогуу. Quick. Quite, quite. И окулбай калат, Quite, quite деп окулат. Ошондо Q тамгасы эмне деп окулуп атат? К деген үндү берип атат бул жерлерде. Жазып алабыз. Q тамгасы К деген үндү берет экен. Пауза кылып жазып алабыз.